Саламатсызбы. Дүйнө жүзүнө жайылган коронавирус инфекциясы биздин көнүмүш жашообузга өзгөрүүлөрдү алып келди. Бул пландуу түрдө дарыгерлерге барууга да таасирин тийгизди. Биз бүгүн улуттук эмдөө календарына ылайык балдарды эмдөө боюнча айрым өзгөртүүлөр жөнүндө айтып беребиз. Саламатсызбы. Карантин маалында балдарды эмдөөгө болобу? Коронавируска байланыштуу түзүлгөн эпидемиологиялык кырдаал кескин чектөөчү карантиндик чараларды карманууну талап кылат. Ошондуктан пландуу түрдө жасала турган эмдөөлөр убактылуу токтотулду. Бирок төрөт үйүндө ымыркайларды гепатит Б-га жана туберкулезга каршы эмдөөлөр улантууда. Мындан тышкары, медицина кызматкерлеринин көчмө бригадалары аркылуу кызамык жана кызылча ооруларына каршы эмдөө жүргүзүлүүдө. Ошондой эле кызамык оорусуна чалдыккандар менен байланышта болгон жана бир жолу гана эмделгендер эмделүүдөн өткөрүлүүдө. Саламатсызбы. Менин балам 5 айга толду. Карантинге байланыштуу пландуу эмдөөнү өткөрүп жиберген болсок, эмне кылсак болот? Кам санабаңыз, вакцинанын алынбай калган дозалары жашаган жери боюнча стационардык эмдөө пункттарында же мобилдик бригадалар аркылуу жүргүзүлөт. Эгерде сиздин балаңыз ушул айда эмдөө алышы керек болсо, анда ал мекеменин жашаган жери боюнча тизмесинде киргизилген. Сиздин жаныңызда эмдөө сертификаты болушу зарыл. Менин жубайым кош бойлуу, жакын арада көз жарат. Ошондуктан барыбыз үчүн өтө кыйын болгон пандемия учурунда ымыркайга эмдөө жүргүзүү зарыл. Көпчүлүк төрөттөр медициналык мекемелерде кабыл алынат. Ымыркайларды, мисалы гепатит Б менен туберкулезга каршы эмдөө бул шарттарга жана улуттук эмдөө календарына ылайык мурдакыдай эле эң негизги максат болуп эсептелет. Менин билишимче, мисалы кептөр жана столбняк ооруларына чалдыккан адамдарга эмдөө жасалат. Анан коронавирус менен ооруган адамдар же ошол менен байланыштуу болгон адамдарга эмдөө жасаса болобу деген суроо жаралууда. Азыркы тапта COVID-19 вирусу аныкталган жарандар үчүн эмдөөнүн медициналык каршы көрсөтмөлөрү белгисиз. Коронавирусту жугузуу тобокелдигин азайтуу үчүн илдетке кабылган деп шектелген же оорусу аныкталган жарандар оочолонуп, улуттук талаптарга жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо кеңешмесине ылайык тегеленет. Эмдөө вирустун белгилери жоголгонго чейин токтолушу керек. COVID-19 жок экендиги аныкталган акыркы 2 анализдин жыйынтыгынан кийин эмдеген артыкчылыктуу. Эгерде анализ алып текшерүүгө мүмкүнчүлүк болбосо, анда бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эмдөөнү оорунун белгилери жоголгондон баштап 14 күнгө жылдырууну сунуштайт. Саламатсызбы. Балдардын пландуу түрдө эмдөөсү качан жандандырылат? Пландуу эмдөө коронавирусту жугузуу тобокелдиги азайып, саламаттык сактоо системанын тутуму, иммунизация боюнча тейлөөлөрдү калыбына келтирүү менен кайрадан башталат. Эмдөөнү өз убагында алуу маанилүү экендигине карабастан, COVID-19 вирусун алдын алуу үчүн аралыкты сактоо эрежелерин кармануу зарыл. Балдарга эмдөө жасатуу үчүн ата-энелер медициналык мекемелердин иши толук жандангандан кийин кайрылгандары оң. Эмдөө бул кылымдар бою сыноодон өткөн жугуштуу оорулардын алдын алуу таасирдүү жана коопсуз ыкмасы болуп саналат. Пландуу эмдөө жанданганда үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылып, эмдөө календарына ылайык дароо вакцина алыңыз. Өзүңүзгө жана балдарыңызга этият болуп оорубаңыз.